Ассаламу алейкум барыңыздарга. Личный бренд жана эмне үчүн 2023 жылы личный брендке бардыгы басым жасап атышат. Менин атым Кундуз Таштанова, мен инфопродюсер, наставник жана запусктардын архитектору болом. 3 жылдын ичинде онлайн тармагында иштеп келем. 1000 сомдук, 2000 сомдук курстардан тарта 150 миңдик чектерге чыккан айыммын. Караңыздар, мен да сиздерге окшогон келинмин жана именно коронавирус маалында личный брендиме өзүм билбей кадам таштап, азыркы убакта эң мыкты наставник, продюсерлердин бири болуп саналам кыргыз рыногунда. Личный бренд, караңыздар, эмне үчүн өздүк бренд, личный брендке бардыгы басым жасап атат. Мына сиздерге жөнөкөй эле бир кандай десем пример берейин. Социалдык тармактар бул бизге болгону инструмент деп атты. Инструмент болот да. Личный брендти личный брендти өнүктүргөнгө социалдык сеть бизге болгону курал, инструмент. Эгерде биз личный бренд эмне деген суроо берсек, личный бренд бул сенин репутацияң, сенин авторитетиң. Мурунку репутация, авторитет деген сөз азыр личный бренд деп аталат. Караңыздар, и социалдык тармактар бизде күчөгөн сайын социалдык тармактардагы инструмент катары колдонуп өзүңдүн атыңды чыгарууга, өзүңдүн бизнесиңди өнүктүрүүгө, өзүңдүн атыңды, брендиңди, репутацияңды көтөргөнгө личный бренд өтө сонун жардам берет. Мисалы үчүн мындай сиздерге бир пример. Бир айылда бул Асан, бул Үсөн деп коелу. Асан күнүгө нанды сонун кылып жасайт. Асан ошол нанды сонун кылып күнүгө свежий кылып сатат. А бул Үсөн ага акча гана керек. Ал акча эле тапкысы келет, ал көчөкү нанды эле сата берет, катыган нандарын деле сата берет, бышпа калган нанды деле сата берет. Демек эл эмне? Эл тупой эмес. Эл ошол айылда барып, бул Асандын наны дайыма свежий, ушундан алалы, анда дайыма очередь болот, эл аны айтышат, эл аны бири-бирине айтат, мактайт. А буякта клиент аз боло берет, акыр ал жабылышы мүмкүн. Ошондой эле сиз дагы өзүңүздүн бизнесиңизди өнүктүргүңүз келсе, бул Instagram аркылуу бизнес болобу, же курс сатасызбы, же марафон сатасызбы, же кызматыңызды сатасызбы, консультацияңызды сатасызбы, же товар сатасызбы, сиздин товар действительно качественный, сиздин тейлөөңүз действительно адамдардын көңүлүнө жакса, сен эки нан саткан адамдын бирөөсүнө барса дайыма күлүп жайнап, жакшы жооп берип, адамдар менен жакшы мамиле түзө алса, адамдар ошого киргиси келет. Демек өзүм деле пример кыла алам. Үйүмдүн жанында киоск бар. Бул жакта дагы магазин бар, бул жакта дагы магазин бар. Орой мамиле кылган сатуучуга жооп бербей, оройлук кылган сатуучуга мен киргим келбейт. Алыс болсо дагы, бассам дагы алысыраак, мен ошол дүкөнгө барып, мага жакшы мамиле кылып, күлүп турган жакшы сатуучуга баргым келет. Андан кийинкиси личный бренд, бул репутация деп кеттик да. Репутация жана эң белгилүү инсандар айткандай, сен ушул комнатадан баарыңар отуруп, анан сен чыгып кеткенде, ошол комнатада сен жөнүндө эмне сөздөр болгону, бул сенин личный брендиң деп коет. Бул сен жөнүндө кандай сөздөр айтылат, бул сенин личный брендиң деп коет. Эгерде сиз ашлямфуну ушунчалык даамдуу жаза алсаңыз, эгерде сиз билбейм борсокпу, бир тамактар сонун даярдасаңыз, элге ал акырындап уже жайылып баштайт да. То есть бул жакта сиз демек сонун тамактар жасай аласыз. Сиз күчтүүсүз, сиз экспертсиз. Буякта сонун тамактар жасайт, жүрүңүз деп, жүрүш жака барып тамак жейбиз деп, эл сиз реклама кылбаган күндө дагы бири-бирине реклама кылып, сарафанный радио менен келе беришет. А эгерде сиз дагы инструменттерди подключать этип, маркетингди подключать этип, реклама аркылуу Инстаграмдан жайыла алсаңыз, ошол бизнесиңизди дагы да өнүктүрө аласыз. Анан албетте сарафанный радио, рекомендация, 92% адамдар бири-биринин рекомендациясына келет. Ошондой эле, эгер сиз дагы өзүңүзгө кандай десем, мыкты репутация, мыкты личный бренд кылгым келет. Бул жашоодо менден кийин дагы мен жөнүндө жакшы сөздөрдү айтышын каалаймын. Элге кызмат кылгым келет, элге действительно пайда кылгым келет. Неважно, курс сатасызбы, психологсузбу, кандайдыр бир мындай бир клубтун, комьюнитинин, адамдардын, ушул айымдардын жашоосун өзгөртө алсаңыз, ошол билимдер менен сиз трансформация бере алсаңыз, демек сиз дагы өзүңүздүн личный брендиңизге, аланын астындагы
даражаңызда көтөрүңүз келсе, действительно пайда бере алсаңыз, анда бул өтө сонун көрүнүш. Эмне үчүн бизде азыр бум болуп атат? Бардыгы азыр өзгөчө Кыргызстанда психологиялык жактан билимдерди алгылары келип атышат. Ар кандай курстарды окуп атышат элдердин бардыгы. Муну канча айтсак дагы, кандай десем, адамдар өнүккүсү келип атат, өзгөргүсү келип атышат, өзүнүн үстүндө иштегиси келип атышат, таарынычтарынан арылгысы келип атышат, үйдө отуруп акча тапкысы келип атат. Бизнесин онлайн аркылуу биз азыр телевизор көрбөй калдык, мисалы үчүн алыска барбай эле коелу. Менин жолдошум деле мисалы үчүн үйгө келгенде TikTok көрөт. Мен да TikTok'ту жакшы көрөм. Мен Instagram'да отурам, мен YouTube'да отурам. Ошондой эле да, сиз да өзүңүзгө суроо берсеңиз болот. Телевизор көрбөй калдык. Демек, социалдык тармактар аркылуу биз бизнесибизди өнүктүрүшүбүз керек экен. Демек, социалдык тармактар аркылуу биз реклама жасашыбыз керек экен. Менин аудиториям каякта отурат? Мен ошол жака барып, алар көргөн нерседен, алар отурган жактан мен өзүмдү реклама кылышым керек. Элестетиңиздер, азыр мен жай келе атса, кышкы куртка алып, же болбосо мен купальник азыр сезон, сапожка алып алып, эшикке чыгып алып, үйүмдүн астында сатсам, менден ким сатып алат? Мен базарга барышым керек. Эл барган жерге барышым керек. Элдин бардыгы бар жерге барышым керек. Элде спрос болуп аткан жерге барышым керек. Анан караңыздар, бул жакта мен да атайын сиздерге даярдап койдум. Личный бренд да, личный брендте бул сенин имиджиң жана репутацияң да. Сага кандайдыр бир ийгиликтер келиш үчүн, сага чоң акчалар келиш үчүн, мунун бардыгы личный бренд. Сен чоң аудитория менен өзүңдүн аты брендиң менен взаимодействие кылып, алар менен сүйлөшкөндө, адамдар менен ачык болгондо, коммуникация аркылуу сага көп мүмкүнчүлүктөр берет. Аллахым эч качан сага, мисалы үчүн, ой, мен байып кетейинчи, Кудай мага чоң акчаларчы берчи десе, монтип туруп асмандан сага моундай чоң акчаларды ыргытпайт эч качан. Сага адам мүмкүнчүлүктөрдү берет. Сага Аллахым сага мүмкүнчүлүктөрдү берет. Балким ушул сабакты көрүп сага мүмкүнчүлүк болот. Балким эшикте баратып бир тренингке барып, бир ай менен таанышып калып, ошол айымдан дальше курбу болуп каласың, дагы бир мүмкүнчүлүктөр келет. Же болбосо сен бир жака барып, дагы бир мүмкүнчүлүктөр аласың. Остановкадан, мен Италияда жашап жүргөндө, остановкада отуруп кыргыз эжеке менен таанышып калып, ал мага жумуш берген. Ушундайда Аллахым сага жардам берем десе, сага бир туура адамдарды жөнөтөт. Туура бир сага керектүү. Ал адамдан сен негативный опыт аласыңбы же позитивный опыт аласыңбы, бул да сага сабак деп коет да. Бул адам сага керек болгон, демек сага ошондой тажрыйба, опыт керек болгон деген маанини билдирет. Ошон үчүн коммуникацияларды күнүнө 3 адам менен, 5 адам менен таанышабыз, коммуникацияларыбызды өстүрөбүз. Бул эң основной фундамент да, то есть сен ишиңди действительно качественно кылсаң, сиздерге мына пример да, наныңды жакшы жасасаң, нанды даамдуу кыла алсаң, сен бат эле ошону сатып баштайсың. Элдер сен жөнүндө айтып баштайт. Ошондой эле сен офлайн, онлайн курс саткан күндө дагы аны жүрөгүң менен качественно жакшы кыла алсаң, сен жөнүндө рекомендациялар 92% сатат. Сен жөнүндө сарафанный радио иштейт. Сен өзүңдүн продуктуңа уверенный болосуң. Сенин окуучуларың результат көп алат. Сенин личный брендиң түптөлүп баштайт. Көрдүңүздөрбү? Анан мени билген айымдар айта алышат, нолдон өзүм көтөрүлгөм. То есть мен айфонум жок болчу, мага күйөөм мен айфон алып берем, иште деп эч ким мени колдогон эмес. Ошонун бардыгы башында мен жалгыз болгондуктан, бардык кыйынчылыктарды, күйөөмдүн каршылыктарын, эки балам менен бардыгын кыйынчылыктын баарын жеңгендиктен, кандай десем, мен жумушумду сүйүп, өзүмө гана ишенгендиктен, балким мен жалгыз болгондуктан ошол жагым менен мен күчтүүмүн деп айта аламын да. Мен билем, кээ бирөө мисалы үчүн курс сатып беришет, кымбат курстар сатып беришет, айфон бардыгын даярдап берсе дагы ийгилик жарата албайт да. Адамдын өзүнүн каалоосу болгондо, даже бардыгы каршы болуп, өзү жалгыз өзүнө ишенгенде, ошол адам результат жасай алат. Андан кийинкиси, бул бизде азыр өздүк брендтер, социалдык тармактар бул баары бир инструмент болуп саналат да. Себеби дегенде биз кызматыбызды, товарларыбызды социалдык тармактар аркылуу сонун кылып подача кылып сата алабыз. Кээ бир адамдар бар, менде и так клиент бар.
зачем мага кереги жок дегендер бар. Ошол эле nail masterби, салондо иштеген айымдар ушинтишет да, менин кардарларым бар, зачем мага бул нерсе дегендер бар да. Анан масштабка чыгыш үчүн, дагы да өсүш үчүн, айына 100 адамга эмес, айына 1000 адамга дагы да пайдалуу болуш үчүн сиз азыр сизде стористерде уже просмотр болуп, уже эле адамдарга жардам бере атсаңыз, сиз демек масштабка чыга аласыз. Демек личный брендиңизди дагы репутацияңызды, авторитетиңизди сиз өзүңүздүн курстар аркылуу, адамдарга берген жардамыңыз аркылуу дагы күчтөтө аласыз. Ошонун үстүндө иштешиңиздү мен сиздерди чакырам. Бул өтө пайдалуу, маанилүү дагы кандай десем, кеңештердин бири. Себеби сиз башкалардан, башка конкуренттерден өзгөчөлөм десеңиз, өзүңүздүн күчтүү тараптарыңызды ачыңыз. Балким сиз психологсуз, балким сиз мүнөзүңүз жакшы, балким сиз башка жактан дагы жардам бере аласыз. Ошон үчүн өзүңүздүн күчтүү тараптарыңызды ачып, ошол жакты сиз плюс жактарыңызды көбүрөөк басым жасап, элге жардам бергенге аракет кылсаңыз болот. Анан социалдык сеттеги сиздин өзүңүздүн личный брендиңиз. Караңыздар, бул твердый жактан айттым, эми бул мягкий жактарды айтсам болот. Бул жумшак стороналары, бул Инстаграмдагы стористер болобу, пост болобу, бир тематикада, бир стилде. Сиздерге мындай бир подсказка болсун, фишка. Инстаграмда стористерди алып барып атканда да сиздин жакшы көргөн 3 цветиңизди тандап алышыңыз керек. Ак, карадан сырткары бир 3 цветиңиз болушуңуз керек. Меники, мисалы үчүн, малиновый, я люблю малиновый, желтый, фиолетовый, да. Мен бул жүрөгүмө жаккан цветтер. Балким бир айдан кийин көк, сары, караны тандасам, бул менин жүрөгүмдүн болгон каалоосу. Ошол цветтеги фондорду көбүрөөк колдоном. Бир шрифтти колдоном, 1-2 шрифт ашып кетсе, бир сториске бир шрифт колдоном. Мен дайыма эртең менен салам Кутмантаң, мен бриллианттууларым деп айтам. Бриллиант дегенде мен жөнүндө ассоциация болот. Ошондой эле сиздер дагы, мисалы үчүн, Кутмантаң гениалдуулары, же болбосо Кутмантаң алтындарым, күчүктөрүм дегенде сизди эстеш керек да. Адамчы өзүңүздүн сөздөрүңүз болуш керек, өзүңүздүн личный брендиңизде. Балким сиз мышыктарды жакшы көрөсүз. Дайыма мындай бир тетрадь алып атканда мышыктардын сүрөтү менен тетрадь алып колдоносуз, Балким сиз жүрөктөрдү жакшы көрөсүз, жүрөктөрдү колдоносуз. Балким сиз гүлдөрдү жакшы көрөсүз, балким сиз иттерди жакшы көрөсүз. То есть мунун баардыгы бул кандай десем, личный брендиңизди түптөлүшкөнгө кирпичтер деп коет. Кирпичтер менен ушинтип өзүңүз жөнүндө өзүңүздүн брендиңизди түптөп баштайсыз. Өзүңүз эртең менен сүйлөп атканда дагы бир шрифт колдонсоңуз, элге дагы көздөрү да көнүп баштайт. То есть ушундай бир элементарный кичинекей нерселер дагы бар, и бул дагы чоң дагы нерселер бар да. Анан кандай десем, сөздөрдөн, сенин стилистикаңан, подачаңан баардыгы топтолуп келип, бул сенин личный брендиңге арналат. Башкача айтканда, сенин авторитеттүүлүгүң, сенин репутацияң деп коет да. Алыска барбайлы, мисалы үчүн бизде Кыргызстан рыногунда Жанат Атабаева, мисалы үчүн, келин 3-4 баласы менен, 4-5 баласы менен, кайын журт менен, жолдошу менен үйдө эле отуруп, ошол учурда дагы бизнесинди алып барып, инстаграмын алып барып, балдары менен болгон жашоосун көрсөтүп, өзүнүн личный бренди өтө күчтүү. Ошон үчүн стористери, балким рекламалары кымбатыраак, сторис аркылуу дагы өзүн сата алат. Ал өзүнүн личный бренди күчтүү болгондуктан, аны кыз, келиндер сүйүп, аны жакшы көргөндүктөн эмне кылышат? Анын рекламасын, балким ал азыр SMM курс ачабы, балким ал азыр насаачылык ачабы, же клуб, комьюнити ачабы, адамдар андан сатып алгысы келишет. Потому что анын личный бренди өтө күчтүү болот. Ошондой эле да, сизге адамдар сизди да жакшы көрүп, сизге адамдар тартылыш үчүн мен кайсыл сапаттар менен элге ошол нерсени көрсөтө алам деп айтса болот да. Караңыздар, мен дайыма искренность, да, я не люблю фальшивость. Жашооңуз, сиз айылда жашаган келин болсоңуз, ошол айылда жашаган жашооңузду көрсөтсөңүз, казанда тамак жасаганыңызды, самоордон чай жасаганыңызды, картошка отогонуңузду, ошол жашооңузду кабыл алып, ошол жашооңузду көрсөтсөңүз, мен сизди сыймыктанып жакшы көрүп көрөмүн. Эгерде сиз ошондо блогер болуп, ошондон да бир нерсе сата алсаңыз, мен сизге көбүрөөк ишенмекмин. Себеби распаковка личности, распаковка экспертности, мунун баардыгы негизи эле жашоодо биз өзүбүздү кабыл алгандан, өзүбүздүн жашообузду айтып бергенден уялат экенбиз, маска менен чыкканды каалайт экенбиз,
өзүбүздүн денебизди мына убагында мен да өзүм атымды кабыл алган эмесмин. Өзүбүздүн жашообузду как оно есть кабыл алганда айылда жашайсыңбы, балким ажырашкансыңбы, балким сенде минустарың бар болсо, ошону менен кабыл алганда сенде действительно ийгиликтер келет экен, энергия келет экен. И сен күнүгө бир биздин жашоодо күнүгө эле сонун күн боло бербейт да, чынын айтканда. Бирде ак болот, бирде мындай болот. Мен мисалы үчүн ар бир күнүм окшош эмес. Бир күнү мисалы үчүн настроение жок койгонум, бир күнү настроением сонун болуп койгонум. Өзгөчө бул уйку менен связанный да. Ошон үчүн сиз бүгүн мисалы үчүн мен бүгүн настроением жок, сториске чыккым келбейт, мен өзүмдүн үнүм жакпайт, сиздерге менин үнүм жагабы, подписчиктерим деп деле ачык айтып, ошол нерсени ачык адамдар менен сүйлөшкөнү даяр болгондо, сизге дагы адамдар ишенип, сизге дагы лоялдуулук пайда болот, сиздин дагы личный брендиңиз күчтөп баштайт. Эң жөнөкөй эле пример бул мисалы үчүн биздин блогерлер. Ар бир ырчынын атын айтканда сиз ага сөз айта аласыз да, бул мындай, бул мага жагат, бул сонун, анын үнү сонун, бул мага жакпайт, бул текебер көрүнөт депчи. Ошон үчүн сиздерге айта кетчү нерсе, өзүңүздүн личный брендиңиздин үстүндө иштей бериңиздер. Азыр дагы кеч эмес, азыр дагы не поздно. Мага 44-49 жаштагы айымдар келет. Психология жаатында окуп келдим, билимдерге, элге тартуулагым келет, курс ачайын, өзүм личный брендимди көтөргүм келет, өзүмдүн атактуулугумду көрсөткүм келет деп айтышат. Эч качан кеч эмес. Учиться никогда не поздно. Мен сиздерди жакшы көрөм. Мен Кундуз Таштанова. Мага катталып, мага директке суроо берсеңиздер болот. Мен сиздерге баардык суроолоруңуздарга жооп бергенге даярмын.